кийин аркы окшоштуктары көп деп ошон үчүн айтам да, холестеринди чыгарып турат организмден. Жүрөктүн Жүрөк. кан тамырларын кеңейткен бул абдан жакшы да. М. Эми изилденген да, көп фракциялар изилденген. Бул арын уусунун таасири биринчиден бул гипофиз надпочечник. Саламатсызбы, урматтуу биринчи байлык ден соолук подкастынын көрөрмандары. Бүгүнкү биздин коногубуз өзгөчө доктур. Социалдык баракчасында өзүн доктор Зина деп тааныштырат. Инстаграм баракчасында, Facebook баракчасында, анан кийин сиздер уксаңыздар керек, апитерапия, герудотерапия деп. Саламатсызбы? Саламатчылык. Зина экөөбүз көп жылдан бери бирибизди тааныйбыз, экөөбүз курсташпыз. Анан сен ушу социалдык баракчадан доктор Зина деген баракчаңды көрүп дайыма суктанам. Бул биринчиден химиотерапия эмес, баягы жаратылыштан алган дарылоонун бир түрү. Анан мен билишимче өзүң башка кесипте иштечү элең. Ошол жөнүндө өзүң жөнүндө эмне үчүн ушуларды тандап алдың, айтып берсең жакшы болот эле. Мен негизи кичинекей кезимден бала чактан эле ушу врач болгум келчү да. Менин эжем бар болчу, 3 жаш улуу. Ошол эжем кичине кезинен баштап эле кыялданганы ушу врач болсом деп жүрчү да. Анан анын артынан ээрчип эле мен дагы врач болсом деп эңсеп калгам да. Анан ошол кезде Иса Конович Акунбаев жана башкалар баягы жүрөк операция кылып, ушинтип белгилүү болуп турган кези болчу да. Анан эжем ошолорду кумир тутуп эле газеталардан сүрөттөрүн чогултуп эле жана башка врачтардыкын ушундай болчу да. Анан мен деле анын артынан аябай врач болгум келип, анан ал кезде эң негизги источник бизде Ден соолук деген журнал чыкчу илгеричи. Ошону почтальон ар бир үйгө ат менен минип алып таратып жүрчү да. Кыргыз тилинде. Кыргыз тилинде Ден Мен соолук азыр деген. эстеп атам. Анан эжем ошону мындай стопка кылып алып эле ошолорду окуп эле ушундай болуп, анын артынан мен да ошондой болуп калгам да. Анан врачтык кесипти тандап калган себебим, анан атам да ушул мен каалоомду билип, бир кичинекей кезимде мектепте окуп жүргөн кезимде бир китеп подарок этти да туулган күнүмөчү. Аты Каармандык медицина болчу да. Анан ал китепти окусам, укмуштар жазылыптыр да. Азыр эми авторун деле не помню, врачтардын аттарын не помню, анда кичирээк болчумун да. Анан Каармандык медицина деп аталгандай эле ал жерде ушундай изилдөө жүргүзүш үчүн врачтар даже инфекционный оорукандардын кусундусун ичип, мындай Өзүн өзү жуктуруп, изилдөө жүргүзүп, ушундай иштерди кылышчу экен да. Целый китеп алчы, ал көп нерсени жазган да. Аны окуп алып, мен ого бетер шыктанып калгам да. Мен врач болушум керек, врачтар ушундай баатыр адамдар болот экен. болот турбай деп. Анан ошо китептин биринчи бетинде врачтардын девизи жазылып турчу. Бирөөгө жарык берип, өзүм күйүп баратам депчи. Ошол менин да девизим болуп калган да. Анан эжемдин арты менен ал деле врачтарды кудайдай көрүп ушундай болчу да. Мен да ошондой болуп калгам да. Ошон үчүн врачтык кесипти тандагам. Эң сонун Анан даркы. мектепти бүтүп, мед институтка келип кирдик, өзүң билесиң. Аны 83-жылы бүттүк. Бүткөндөн кийин мен психиатр болдум да. Анан 20 жыл психиатр болуп иштедим. Анан 2004-жылы мен катуу ооруп калдым. Эмне үчүн апитерапияга келип калдың дегенге жооп да бул. Ооба, ооба. Анан 2004-жылы катуу ооруп калдым. Баягы врач болгонумун дагы мындай пайдасы абдан тийди да. При первых же симптомах, биринчи эле симптомдорунда колдорум онемение болуп баштады, Чымырап. чымырап, анан буттарым кээде уктап калчу болду. Анан МРТ түшсөм эле баягы коркунучтуу дарт чыкты да. Анын аты рассеянный склероз деген. Эми рассеянный склерозду айтса, азыркы күнгө чейин анын дарысы жок да. Бүт дүйнө жүзүндө бул айыкпай турган дару деп, айыкпай турган оору деп эсептелет да. Анан мен жумуштан да чыгып алдым. Потому что аны билчү мен бул кандай оору, акырындап инвалидность кылат кишини. Эки кол, эки бут
паралич болуп калат. Бир нерсе менен өзүңүз себеп Жок, байланыштырбайсыз, э? жок. Өзүнөн өзү. Бул ооруну аябай изучать эттим. Бул аутоиммунный заболевание экен. Аутоиммунный заболевание мындай себеби билинбегенден анын леченияси да жок да азыркы күнгө чейин. Анан депрессия болуп жумуштан чыгып эле депрессиянын себеби мен жакынкы күндө, алыскы күндө ушундай инвалид болуп калам. Эки кол иштебесе, өзүңөр элестетсеңер, эки бут иштебесе Өзүңүз психиатр болуп иштеп аткансыз ошол иштеп кезде. аткам. Анан көз көрбөй калат экен, тил сүйлөбөй калат экен. Анан ушундай жаман дарт экен да булчу. Анан кылбаганымдын баарын кылдым. Ошо кезде эле мындай официальный, анан мындай народный медицинадан да окуп койчумун да кичине. Менде Малаховдун 3 томниги бар болчу да. Ошону окусам, голодовка укмуш жазат да, эми айыкпаган оорунун баары айыгат деп. Даже уринотерапия, аны да кылып көрдүм да, уринотерапия. Ач Билесиңер. карын, тамак ичпей, голодок. Ооба. Урина это сийдик менен дарылайт да Ооба. өзүн. Анан кийин жумуштан болсо чыгып алып үйдө отурам, анан эмне кыласың, китептерди карайсың. Анан бир күнү эле китептердин арасынан апитерапия деген китеп сатып алып койгом да, баягы студент кездечи. Ошол китеп колума урунуп калды да. Анан ойго келди, мен ушу арын уусун көрбөйүнбү депчи. Бир да врач айткан жок мага, бир дагы литературадан окуган жокмун мен. Анан ушу арын уусун бир көрөйүн деп, анан жакшысы менин инилерим баары балчы да. Менен кийинки иним ошо Союз убагында Уфадан пчеловодческий институт бүтүп келген да, анан ошонун да таасири болуп калды. Студент кезде каникулда келгенде экөөбүз мындай сүйлөшүп калганда айта берчү да, ушундай апитерапия деген наука бар, сен билишиң керек. Ал болсо арын уусу менен дарылоо, арын уусу эле эмес, башка да продуктылар көп дарылай турган депчи. Пайдалуу Анан ошондо заттары көп. илгери билесиң да, мед книга деген магазин бар болчу. Ошого бир күнү кирип калсам, апитерапия деп туруп, аны ала койгом. Ошол китеп менин тагдырымды чечти да. Жакшы. Деги эле ушу апитерапия дегенди дагы бир жолу биздин угармандарга айтып берсең. Апитерапия деп эмне? Апитерапия деген апис пчела, терапия, лечение. Же Бул арынын. ары менен дарылоо деген. Анан арын уусу менен дарылоо, арынын башка продуктылары менен. Анан ошол кезде мен аябай изучать эттим. Ал кезде эми интернетке деле кирчү эмесмин. Библиотекаларга бардым, месяцами отурдум. Ушул апитерапияны изучать эттим, точкаларын изучать эттим. Анан өзүм баштадым арын менен чактырып. Рассеянный склероз общий заболевание болгондуктан общий точкаларга чактыра баштадым. Арылар дагы кол алдымда болуп калды да, инилерим пчеловод болупчу. Анан ошо көп жылдар болду да. Анан баягы симптомдор пайда болуп калат, бирде жок болуп калат. Эч ким айтпай эле, эч кандай инструкция жок эле, өзүң менен өзүң же барбы бир жерден окудуңбу? Мындай бир зацепка болду, бир-эки жерденчи. Баягы лечебные письма деген газеталар болчу, мындай стопкач. Анан бир номеринде бул мындай да, бир номеринде бирөө жазат, мисалы үчүн, менин кызым рассеянный склероз менен ооруп калды. Кимде кандай маалымат бар? Официальный медицина лечение кылбасын билебиз деп. Анан кийинки номерин окусам, бирөө жазыптыр. Менин кызым рассеянный склероз менен ооруган, арын уусун менен чактырсак положительный динамика болду деп. Ушул менде зацепка болду да. Анан көп жылдар бою эми аны лечение кыла бердим. Анан 7 жыл өттү, 7 жыл өткөндө ага чейин МРТ кылгандан коркчумун. Себеби ойлогом мен, бул просто период ремиссии ушундай болуп атат, а тиякта процесс жүрүп атса керек деп коркчумун да. Анан кайрадан МРТ кылсам, 7 жыл өткөндөн кийин, 11-жылы. Эртеси күнү барсам, здоровый головной мозг чыгып атпайбы? Никаких органических поражений. Же болбосо бул МРТда белгисин көрсө болот экен, э? Рассеянный склероздун. Рассеянный склероздун эң достоверный метод диагностика это МРТ. Там биринчи жолу менде МРТ көрсөткөн. По всему орусча айтып берейин, мед терминдерди кыргызча которуш кыйын да. По всему головному мозгу очаги демиелинизации симметрично расположены с обеих сторон, включая стволовой части. Кыргызча которгонго аракет кылайлы. Демиелинизация. Демек, мээде же башта МРТ жасаганда
бир ачактар болот экен, бир Майда уюлдары. майда Майда бүт майда. мээ боюнча демиелинизация. Өзүң билесиң да, мындай миелиновый нейронун оболочкасы миелиновый оболочка. Ошондо демиелинизация болот экен. Де это отрицание, да? Ооба. А пчелиный яд, мен механизм действиесин окусам, пчелиный яд ошону ре кылат экен, ремиелинизация, то есть восстанавливает, калыбына келтирет да. Анан ошентип здоровый головной мозг болуп чыкты, анан сүйүнгөнүм айтпа, кайра жаралгандай болдум ошондо. Анан ошондо биз врачтар кандай дарыланабыз? Ар жерге барып регистрация болбойбуз. МРТ көтөрүп алып бүт врачтарга кирген. Главный невропатолог, башка Америкадан, Англиядан бир врачтар келди. Аларга да бардым. Анан дагы бир врач билчү. Ал кезде ал юрфада иштеп калыптыр, невропатолог. Вузда преподавать этчи, кандидат наук. Анан баягы оорусу жок болуп калды деген МРТ көтөрүп алып эле ага кирдим да, кирсем аябай таң калды. Ну, это сенсация, говорит. Эми подобный пациенттерди мен сага жөнөтөм, өзүң методикаң менен лечение кыл депчи. Рассеянный склероз боюнча ошондо сиз эме барбы, статистика боюнча канча оорулуу дегенчи? Эгерде бул өтө кеңири таралган оору болбосо керек. Жок, бул өтө кеңири таралган оору эмес. Бир точно статистикасын билбейм. Мага бирин серин келип калышып атты. Ушул оору боюнча невропатологдордун обществосунда маалымат бере алдыңбы? Жок, берген жокмун. Мен жакшы ой менен эле. Анда мен ойлойм, азыркы кезде мынакей сиз калың биздин көрүүчүлөргө айтылып атат бул информация. Бирде бир өзүңүз, тааныштарыңыз, туугандарыңыз аркылуу айтылып, ушул рассеянный склероз боюнча доктор Зинага же Зинакан Тойчубековага мынакей өзү кесиби боюнча врач кайрылыңыздар. Эмнеге токтолдук элек? Демек, рассеянный склероз жөнүндө сиз жакшы болуп айыгып кеттиңиз. Эң жакшы. Менин практикамда да бар. Мисалы үчүн бир ачык пример. Эми көпчүлүктөр билбейт да, мунучу рассеянный склероз арын уусу менен дарыланат дегенди билбейт. Бир күнү бир менден дарыланып кеткен, жөн эле баш ооручу, кол буттары ооруган бирөө звонок кылат магачы, аял да, ушундай билимдүү, жакшы аял да. Доктор Зина, менин сиңдим сиздики сыяктуу оору менен ооруп атат. Ал менин историямды билип калган да. Только ошонун разновидности окшойт. Кээ бирөө рассеянный склероз деп атат, кээ бирөө башка, оптика миелит тивика дейт. Ошону сиз кандай дарылай аласыз? 3-4 жыл диагностика кое албай жүрүп калды. Анан акыры азыр диагноз болду. Москвага барып коюлуп, сиз кандай дейсиз десе, анан мен айттым, рассеянный склерозго арын уусу болоорун билем. Оптика миелит тивика дегенди билбейт экенмин, специалист эмесмин, мен окуп көрөйүн дедим да. Анан оптика миелит тивиканы окусам, патогенези рассеянный склерозго окшош экен. То есть неврологиялык нозология кирет, каякта дагы неме демиелинизация происходит. Тиги демиелинизация процесси аякта да болот экен да. Эң негизги себеби ошол экен. Патогенез, механизм возникновения. Анан ошондой дедим, эгер кааласаңар патогенез окшош экен, көрөлү депчи. Анан эми ошол келин 35 эле жаштагы жаш келин. Кыйналып келген да. Палочка менен келчү, мындай болуп. Анан оң колуна бирдеме кармаса эле түшүп кетчү. Анан эми кыскача айтканда, биринчи курс өткөздүм. Курстан кийин айттым, бул өтө татаал оору, ошон үчүн поддерживающий дарылоого өтүшүң керек деп анан келип жүрдү да. Анан 1,5 жыл өткөндөн кийин эшикти ачып келип калыптыр, күлүп, мындай жакшы да, маанайы жакшы аябай. Анан эмне болду десем, айтат, 1,5 жыл лечениеде дейт, менин оорум почти айыгыптыр дейт да. Кичине эле процесс калды деп. Ошондо канча жолу канча курс алды? Ал биринчи жолу полный курс алды, 20 жолу келди. Анан кийин поддерживающий. Жумасына 1 келип атты, анан 10 күндө 1 келип атты. Ушундай да. Анан 2 жумада 1 келип коюп атты да. Эң сонун
жыйынтык. Деги эле апитерапия кайсы ооруларда дагы баягы показаниясы бар дарылоо үчүнчү? Кайсы ооруларда? Апитерапия арын уусу менен дарылоодо бул өтө чоң тизме да оорулар. М. Мисалы айтсак, Кеңири кеңири колдонулат колдонулат. показаниялар. Колдонсо болот да. Анан бул жүрөк кан тамыр ооруларына абдан жакшы. Себеби арын уусу холестеринди чыгарат, тромбдорду эрите турган таасири Мгм. бар. Мээнин кан тамыры менен жүрөктүн кан тамырын, артериясын кеңейте турган таасири М. бар. Бул эң зарыл да азыр бизде. Өлүм көбүнчө жүрөк кан тамыр ооруларынан болуп атпайбы, инфаркт, инсульт дегенден. Ооба, Ошолордун алдын алуу боюнча бул эң жакшы жыйынтык берет, эң жакшы М. ыкма да. М. Анан кол буттун муун ооруларына абдан жакшы. Ревматизм, ревматоидный полиартрит. Мисалы үчүн ревматоидный полиартрит тоже аутоиммунный Аутоиммунный. заболевание. Анын деле мындай леченияси жок. Просто поддерживает көбүнчө гормонами. Анан Мен дагы дерматолог врач катары суроо берем. Псориаз оорусу да аутоиммунный генез дейт. Ошол оору менен сизге кайрылыштуу беле? Псориаз оорусу менен. псориаз, аутоиммунный заболевание, псориаз, экземага показанияси бар. Мгм. Бирок именно псориаз менен арыга кайрылышкан жок. Мгм. Зина, дагы бир бул оорунун мынакей кеңири кайсыл ооруларда показаниясы бар айттыңыз. Бирок противопоказаниясы да болот да. Адам деген ар түрдүү, бирөөсүнө жагат, бирөөсүнө жакпайт. Кандай деп ойлойсуз? Кайсыл учурда апитерапия жардам бербейт же болбосо болбойт деген Азыр бир аз барбы? алдыга өтүп, анан показаниясынан да эң негизгиси бул омуртканын оорулары. Остеохондроздон баштап грыжага чейин. Менде пациенттер бар, который МРТны до грыжа болгондо, мынча сантип, и после жасагандарда жыйынтыгы абдан жакшы. Анан противопоказаниясы болгондо ары дегенде эле биз аллергияны элестетебиз да. Биринчиден бул көтөрө албай турган, аллергиясы бар арын Атёквинке уусуна. болуп кеткендерин Ооба, мен анын эсимде түрлөрү көп да. көргөм. Отек болот, даже анафилаксический шок болушу мүмкүн. Ооба. Крапивница болот. Анан бунун аллергиянын эрте анан кеч түрлөрү бар да. Мына мисалы Ошон үчүн мен келдим сизгечи. Мисал деп коеюн, мен Кудай сактасын, псориаз оорум бар дейин. Сиз кандайча мени кабыл аласыз? Кандай анализдерди сунуштайсыз? Кандай обследованияны сунуштайсыз? Кандай методикаңыз кандай да? Арыга келдиңиз деп Ооба, коелу да мисалы сиз. псориаз оорусу менде. Псориаз биринчиден диагноз туура коюлуш керек. Анда дерматолог врачына барышым керекпи? Диагноз туура коюлуш керек да. Дерматологдон. Подтвержденный диагноз менен келсе, мен кабыл алам. Мгм. Биринчиден боор менен бөйрөктүн тяжелый оорулары болбош керек. Хронический оорулар болот. Боор, бөйрөктүн именно. Анан кийин обязательно проба кылам. Инфекционный оорулар болбош керек, Инфекционный оору обязательно. Анан кийин онкологический оору болбош керек. Бул анамнезден эле чыгабы же все-таки обследование баягы сунуштайсызбы? Эми эгер мындай сомнение болуп калса, обследованиеге жөнөтөм. М. Эгер мындай көрүнүп турса, ал оорулар жок болсо, анда Демек сиз визуально анан осмотр эле жасап, ошо менен назначение жасайт экенсиз да, сомнение болсо, анализге обязательно жиберем. Мгм. Анан проба кылам обязательно. Мгм. Проба Жакшы. кылгандан кийин анан билинет. Бирок сенсибилизация деген түшүнүк бар, билесиңер да өзүңөр. Мгм. Баягы арын уусу кире берет, как антиген организмге вырабатывается антитела, потом поздний реакция бериши мүмкүн да, аллергиячы. Мгм. Мага даяр болуш керек да киши. Бир жолу бир Германиядан бирөө келиптир. Өзү орус улутунда, бирок Германияда жашайт экен көп жылдан бери. Башы ооруйт экен, бирок диагнозун билбейт экен. Башым эле ооруйт дейт. Анан полунаркотический таблеткаларды ичип калыптыр да, уже мен ушуга чейин жеттим, башым ооруйт дейт да. Анан пчела менен көрдүм, буга көп жыл өттү да. Анан пчела менен көрсөм, ал акырындап таблетканы азайтып акырында отмена кылды. Анан Мгм. ушундай ыраазы болуп кетти, мен дагы келем деп. Бирок ошол бойдон айыгып кеттиби, келген жок да. Эң жакшы. Анан
Ушул апитерапия чакканда жана арын уусу кандайча денеге таасир берет экен, кандайча айыктырат экен, ушул боюнча илимде, медицинада азыркы кезде а, маалымат болсо керек. Ошол жөнүндө да айтып бересизби? Мындай да, бул арын уусунун таасири биринчиден бул гипофиз надпочечник. Мгм. Надпочечникти өзүңөр билесиңер, противовоспалительный гормон вырабатывает. Мгм. Бул ошону стимуляция кылат. Мгм. Мисалы үчүн аутоиммунный заболеваниялердин көбүндө эле гормон берип атпайбы? Мгм. Воспаление снимает жана башка деп. Анан бул ошо стимуляция гипофиз надпочечник болуп должное количество противовоспалительного гормона вырабатываться этип турат М. өзү организм. Демек, биздин мына сиз гипофиз деген бул өзүнчө бир без, э, Башкарып турат. жашоого өтө негизги без, ал башта гипофиз. Ошол гормондорду жетишсиз болуп калганда мүмкүн да бул а, жана арынын Уус уусу ошого таасир берет экен да. таасир берет. М. Андан башка да арын уусун эми изилденген да, көп фракциялары изилденген. Мисалы үчүн бир заты расширение кылат. Жана айтпадыкпы, жүрөк кан тамыр ооруларына жакшы деп. Кан тамыр, артериальный кан тамырларды Жана аспирин меники действовать эткендей туруп, меникин анан каран жүрөктүн жүрөк кан тамырларын кеңейткен бул абдан жакшы да. Анан кан алмашуусун. противовоспалительный эффектиси абдан жакшы. Рассасывающий эффектиси бар. Мисалы үчүн рассасывающий эффектиси остеохондроз и грыжада билинет да. Анан Жакшы. канды суюлта турганда таасири бар бунунчу. Канды суюлтуп, жана айтпадымбы, тромбдорду эрите турган таасири бар. Эң жакшы, эң жакшы. Ну, Сиз анда ошо апитерапия менен мынакей андан тышкары гирудотерапия же болбосо сүлүк менен да дарылайсыз азыркы күндө. Ошо сүлүк менен же гирудотерапия жөнүндө да айтып кетесизби? Мындай болду да, мындай бир контингент бар элдинчи, химиядан качып эле ушундай натуральный лечениени каалаган элдер бар да. Арыга келишет мага, келишет, анан кийинчерээк эле сурай башташты да. Ушундай сүлүк деген бар, ошону эмнеге кошпойсуң, ошо сүлүк алат элек деп айтат. Мен оюмда да жок болчу анан айтам да, Бишкектен издеп көргүлө, бар деп угам, андай мындай десем. Кийинки приемга келгенде, следующий раз келгенде айтат да, тияка бардык, бияка бардык, же билими жок экен, же мындай антисанитария экен деп мындай Нааразы нааразы болуп. болгондор ушинтип айтып калышты да. Өзүң болсо врач экенсиң, эмне үчүн ушуну сен киргизбейсиң деп ушу менин пациенттерим мага түрткү болду да, ушу гирудотерапия менен заниматься эткенге. Анан өзүм эле могу российский апитерапевттер, гирудотерапевттерди билем да, байланышып да калабыз. Анан ошолордун көбүн карасам, апитерапевттердин почти бардыгы гирудотерапевт. Анан мындай ойлоп көрсөм, гирудотерапия сүлүк жөнүндө окуп көрсөм, ары экөөнүн окшоштуктары аябай көп экен да. Анан ошентип акырындап окуп, ушундай сүлүк менен дагы дарылоого өтүп кеттим. Гирудотерапия демек могу сүлүк менен дарылоо. Ооба. Менин эсимде баягы бала кезимде эле менин чоң апам ушу сүлүк менен өзүнүн жанагы буттарын венасы аябай көбөйүп кеткен кездеби же шишик болгондо ушу сүлүк менен колдончу. Бул эми илгерки бир дарылоонун илгерки бир методдору болсо керек, Ооба. Илгери элдер сүлүктү койуп анан айыгып кетсе ойлошчу да, бул анда изилденген эмес да, бул жаман канды сорот депчи. Анан азыркы кезде илим мындай достаточно изилдеди да. Анын дарылоо касиети бунун шилекейинде да. Ачка сүлүктөр өзүнүн ичеги ашказанында Секреция кылат. ошо слюна Суюктук. өзүнүн секретин топтойт. Анан кийин ошол секретин алып окумуштуулар изилдегенде бир 150-ге жакын бар да. Ошонун бир 60-тай изилденген да. Эми карап көрсөңүз ошонун баары пайдалуу экен да. Мисалы үчүн бунун эң негизги шилекейинин таасири канды суюлтат. Бул эң керектүү, особенно жаш өткөн сайын.
Анан кийин арыга окшоштуктары көп деп ошон үчүн айтам да, холестеринди чыгарып турат организмден. Бирок канды суюлтуп, тромбторду эритүү боюнча арыга караганда сүлүк биринчи орунда турат. Холестерин чыгарат, тромбторду эритет, тромб пайда болуунун алдын алат дашычы бул. Анан ошондой эле противовоспалительный эффект көрсөтөт. Гормондорду мындай теңдеп турат да, бул дагы ошондой таасири бар. Анан омолаживает ошол аркылуу. Эми гормондорду билесиңер да өзүңөр. Гирудопластика деп азыр интернеттен окуп калабыз. Мен сизгелердин алдында кечээ интернеттен карасам, баягы бетти тазалаш үчүн, жакшы көрүнүш үчүн, Тартат. жаш көрүнүш үчүн беттин баарына баягы сүлүктү жабыштырып алып сүрөттөр бар экен. Сизде ошондой операцияны жасайсызбы? Гирудопластика деген термин бар азыр, кеңири таралган. Башка өлкөлөрдө, муну кошуна эле Россияда бул, мисалы үчүн азыр айтып кетейин, арында сүлүк апитерапия, гирудотерапия Россияда жана башка көп өлкөдө бул как официальный метод лечения катары билинген да. Биздечи? Бизде пока андай эмес. Мүмкүн баягы биздин ден соолук министерствосуна ушундай сунуштар менен каралдыңыз беле? Көп жолу бизде ассоциация бар, гирудотерапевт кайрылганбыз. Жолго коебуз деп көп иштерди кылдык. Жасалынат. Даже факультет усовершенствования врачейде курс ачылды, гирудотерапия, аны окудук. Ну, жол как бы мындай. Ошону официальный методко койгонго пока боло элек. Ушул сүлүк менен дарылоонун кандай сунуштары бар, кайсы ооруларда колдонот, кайсы ооруларда колдонбойт, ошол жөнүндө да кеңири айтып берсеңиз. Мындай да, арынын уусу менен сүлүктүн шилекейин окшоштуктары көп деп атам. Ошон үчүн бунун деле эң биринчи таасири жүрөк кан тамыр. Жанагындай айтпадыкпы, жүрөк кан тамыр ооруларына, инсульт, инфаркттын алдын алганга эң жакшы. Постинфарктный состояниеде да жакшы, реабилитация учурунда дагы жакшы болот. Анан таасири жанагындай холестерин чыгарып, тромбду эритип, кан тамырларды кеңейтет. Анан противовоспалительный эффектиси бар. Суставдар, позвоночник, остеохондроз, артроз, артрит, рассасывающий эффектиси бар. Рассасывающий эффектиси артроздо, грыжаларда өзгөчө билинет да. Мисалы, мен сизге приемго бардым эле өзүм. Ошол кезде мага тишиме имплант коюп аткан. Бетим шишип, көп чыкканда, тезирээк ушу шишиги кетсе экен, ооруганы кетсе экен деп өзүмө бардым эле. Ошондо мен ойлойм, эч кандай зыян болгон жок, пайдасы гана болду деп мен ойлойм. Тездетти ошол шишикти кетиргенге. Ооба, ошонун ичинде эле стоматологический, өзүң айткандай, пародонтоз дегендин айыктырыш кыйын да чынында. Ооба. Ошону жакшы айыктырат. Стоматит, пародонтоз, гингивиттерге жакшы болот. Анан арын уусунан айырмасы бул ички органдарга жакшы болот. Жана арын уусун айтпадымбы? Бөйрөктүн мындай татаалыраак оорусу болсо болбойт, противопоказанияси болуп эсептелет, болбойт. Бул сүлүктүн шилекейи тескерисинче боордун көп ооруларында, бөйрөктүн оорусунда, уйку безинин оорусунда дагы жардамы жакшы болот. Азыр мына апитерапия боюнча өзүңдү мисал келтирип айтып кеттиң. Ушу гирудотерапия боюнча мен мисал келтирдим. Өзүңдө кандай бир аябай жакшы эффект берген бир эсте каларлык пациент болду? Эми андай учурлар көп эле болот да, эми бир учур эсимен кетпейт такыр. Бир күнү эле келип калышыптыр, 80-ге жакындаган ата. Эми кыргыздарды билесиңер да, ооруп калса үй бүлөсү менен коштоп жүрөт да. Аялы келди, бала чакасы келип, аябай баарынын көңүлү түшүп калыптыр да. Биз дейт атабыз, биздин тирегибиз ушул, мына биз 13 күн дейт сосудистый хирургияга жатып чыктык дейт. Анан бутун көрсөтүштү. Эки буту көгөрүп, анан мындай шишип турат да, араң басып келди да өзү. Тиги туугандарынын жардамы менен келди. Карасам көгөргөн, шишиген эки бутучу. Анан ошо сосудистый хирургиядан кийин келишти. Диагнозу мындай экен: тромбоз глубоких вен голени.
тиги ички голендин ички тереңдеги терең веналарынын тромбозу да. Анан кийин сизди угуп келдик деди. Анан мен лечениени баштадым. Бир 3-4 жолу алгандан кийин уже динамика билине баштады да. Буттарынын шишиги айыгып, көктөрү азая баштады. Көктөрү азайып, кадимки нормальный цветке өтө баштады. Анан бир 8-9 жолкуда уже буту кадимкидей болуп калды да. Анан ошондо туугандар аябай таң калды да. Ушундай өкмөттүн атайын ачылган больницасына барып 13 күн жатып, эч кандай эффект алган жок элек. Ушундай ушул жерден жакшы болуп кетти деп сүйүнүп, өзүнүн буту менен кетип, аялынын сүйүнгөнүн айткыла. Анан кийин ушундай ыраазы болуп, анан бир 6 ай өттүбү, 8 ай өткөндөн кийин эшик ачылат, карасам ошол ата да. Анан ой, эмне болуп кетти силерге десем, күлүп айтат. Биз эми профилактик үчүн келдик депчи, профилактик үчүн келдик шаарга деп. Анан ушул күнгө чейин келип турат. Ден соолугу жакшы. Азыр уже бир 90го жакындап калды окшойт жашы. Мисалы, ошол эле аутоиммунный оорулар, псориаз оорусу, мен дерматолог катары ошо псориазды улам айтайын. Ремиссия убагында келип, баягы алдын алуу үчүн келсе болобу анда ушул? Конечно, болот. Ремиссия убагында келип, курс өтүп алса жакшы болот. Бир эле мисал жакында өзүмдүн жакын келиним экзема болуп бизге келин болуп келген деле бар экен, аныкычы жакын келин да. Анан кийин ошого арынуусун коюп баштадык. Азыр колу жапжакшынакай да. Эми мындай канчалык тез кайрылса, ошончолук тез эффект болот. Анан жылдап көп жылдыктарга эч кандай гарантия жок, билесиңиз. Бизде медицинада мындай сөз бар эмеспи, баягы панацея дегенчи. Сиз ойлойсузбу ушул апитерапия менен гирудотерапия баардык ооруларга панацея деп? Жок, экөөнүн мен панацея деп эч качан айта албайм. Туура. Наоборот, кээде мындай комплексный лечение жакшы жардам берет. Кайсыл убакта ушундай натыйжасыз же жакпай калган мисалды айтып кете аласыз? Эми келген оорулардын баарын эле 100 киши келсе, 100 кишиге 100% жардам берип салды деп айта албайм. Кээ бирлерге жардамы жок болот, кээ бирлерге аябай жакшы жардам берет, кээ бирлерге орто. Анан бизде биздин элибиз мындай өтө пунктуальный эмес, кээде башын баштап коюп, аягын таштап коет. Анан көбүнчө менин байкашымча мындай настойчиво келип ушундай дарыланган кишилерде натыйжа болот. Анан мен бир нерсени унутуп коюп турмун. Азыркы кезде жаштар көп да бесплодие менен. Вот именно ошо бесплодиеге жардам берген учурлар көп да. Даже жана рассасывающий эффект деп атпаймынбы? Непроходимость труп болуп калганда кадимкидей до и после тартылып келгендер бар, кадимкидей ачылат. Эндометрийдин оорусу, миома деген, воспалительный процесс көп да эми. Даже жана экого подготовка болгондо мурун эко жакшы натыйжа бербей атса, пиявка алгандан кийин, сүлүк алгандан кийин эко дагы жакшы эффект берген учурлар көп аябай. Жакшы. Апитерапия, ушул гирудотерапия же болбосо аар менен сүлүк менен дарылоонун жакшы мисалдарын айтып кеттиң. Чоң рахмат. Мен ойлойм, баягы альтернативный медицина деп айтылып калат го. Эгерде адам биз эми баарыбыз ар кандайбыз, бирок көбүнчө бул жерде зыяны жок лечение, же болбосо мисалы ошол эле антибиотиктердин же жана цитостатиктердин өтө бир жагынан жардам берсе, бир жагынан доо кетирет да. Мүмкүн мен ойлойм, сиздерге келген пациенттер баары айыгып кетсин, колуң ар дайым жеңил болсун. Урматтуу биздин көрөрмандар, эгерде ушул тема кызык болсо, же суроолоруңар болсо, комментарийге өзүңүздүн суроолоруңузду, оюңузду жазып кетиңиз. Эгерде суроолоруңуз болсо, доктор Зина деп социальный барактан тапсаңыз болот. Ошондой эле ушул YouTube'да дагы баягы контакттары сөзсүз жазылат. Рахмат сизге. Чоң рахмат. Ишиңизге ийгилик. Ар дайым оорубай, оорулууларды айыктырып дайыма жүрө берели. Рахмат, чакырганыңыздарга дагы чоң рахмат. Элге айтарым,
жаратылыш өзү берген дарыгерлерге келип дарыланыңыздар.